Саламатсыңарбы? Кымбаттуу окуучулар. 9 май жеңиш күнү. Биз бүгүн силер менен Улуу Ата Мекендик согуштун 75 жылдыгына карата кыргызстандык жоокерлердин Улуу Ата Мекендик согуштагы эрдиктери деген теманы өтөбүз. Максатыбыз Улуу Ата Мекендик согуш тууралуу далилдүү материалдарга ээ болосуңар. Таанып билүү жөндөмдүүлүгүңөр, ой жүгүртүүңөр, сөз байлыгыңарды өнүктүрөсүңөр. Ошондой эле ата мекенди сүйүүгө, көздүн карегиндей сактоого, атуулдук жоопкерчиликке жана мекенчилдикке тарбияланасыңар. Эмесе темага көңүл бургула. Ооба, ошентип фашисттик Германия 1939 жылы дүйнөлүк экинчи согушту баштап, Европанын бир нече мамлекеттерин басып алды. 1941 жылдын 22-июнунда дүйнөлүк үстөмдүккө жетүүнү көздөгөн фашисттик Германия СССРге кол салды. Ал Барбарос деп аталган планы боюнча Советтер Союзун бир нече жумада эле талкалап басып алмак. Бирок Совет эли көз каранды эместик жана эркиндиги үчүн согушка аттанды. Согуш 1418 күнгө созулуп, 61 мамлекет катышып, 27 миллион адам курман болду. 1540 согуштук самолет, 170 дивизия, 1800 танк, 34695 замбирек минометтор катышкан. 1710 шаарды, 70 миңден ашык айыл кыштактарды, 31850 өнөр жай ишканаларын, 65 миң километр темир жолду, 95 миң колхозду, 1876 совхозду, 2890 МТСти кыйратышкан. 11657 жоокер Советтер Союзунун баатыры, 3051 жоокер өлгөндөн кийин Советтер Союзунун баатыры наамына ээ болгон. 107 жоокер 2 жолку баатыр наамын алган. 90 аял Советтер Союзунун баатыры наамына ээ болуп, 49-на өлгөндөн кийин баатыр наамы берилген. Кыргызстандан 360 миңдей адам катышып, алардын 150 миңи орден жана медалдар менен сыйланышкан. 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры болгон. Алардын 13-ü кыргыз жигиттери эле. 34 жоокер даңк орденинин 3 баскычын тең алышкан. Кыргызстандык жоокерлердин 160 миңи курман болгон. Советтер Союзунун баатырлары Чолпонбай Төлөбердиев, Дүйшоңкул Шопоков, Калыйнур Үсенбеков, Дайыр Асанов, Исмаилбек Таранчиев, Талгат Бегелдинов жана башкалар. Улуу Ата Мекендик согушка Сузак районунан 19353 киши чакырылган. Алардын ичинен 2712 адам эмгек армиясында кызмат кылган. Согушка катышкан 16641 жоокердин 4441
мекен үчүн курман болушкан. Эли журтубузга жеңиш менен кайтып келгендер 12.222 жоокер болгон. Сузактык жоокерлердин ичинен Советтер Союзунун баатырлары төмөнкүлөр. Тукубай Тайгараев 1923 жылы Сузак районунун Кедей-Арык, азыркы Кулбайлуу айылында туулган. Латыш СССРинин Рундене айылынын жанындагы бийиктик үчүн салгылашта эртик көрсөтүп, 1944 жылы 19 июнда курман болгон. Бул бийиктик жоокерлердин урматына 11 жоокердин бийиктиги деп аталган. 1945 жылы Советтер Союзунун баатыры наамы берилген. Розы Азимов 1925 жылы Сузак районунун Чөкөдөбө айылында туулган. 334 аткыштар дивизиясынын 1124 аткыштар полкуна пулеметчу болуп кабыл алынган. 1944 жылы июнь айында Витебск аймагында душмандын коргонуусун бузуп өтүүдө эрдик көрсөткөн. 1944 жылы Советтер Союзунун баатыры наамын алган. Крикун Василий Гаврилович 1918 жылы Сузак районунун Октябрь айылында туулган. Манитопол шаары үчүн салгылашта эрдик көрсөткөн. Душмандын 18 танкын, 6 автомашинасын, 5 замбирегин иштен чыгарган. 1943 жылы Советтер Союзунун баатыры наамын алган. Бабкин Михаил Николаевич 1922 жылы Воронеж облусунун Анинский районундагы Старая Тайга айылында туулган. 1941 жылы Көкжаңгак райондук аскер комиссариатынан Кызыл армияга чакырылган. Белоруссияны бошотууга катышып, 192 жолу согушта учуу жасаган. Душмандын 85 автомашинасын, 10 бронетранспортерун, 5 өзү жүрүүчү орудиясын, 8 самолетун, 5 зениттик жана согуштук артиллериясын талкалаган. 1945 жылы Советтер Союзунун баатыры наамын алган. 1959 жылы дүйнөдөн кайткан. Бул баатырларга эстеликтер тургузулуп, мектеп, көчө, айыл аймактарга аттары коюлган. Эли жери үчүн жан аябай курман болгон баатырларыбызга таазим этебиз жана ар дайым эсибизде сактайбыз. Жыйынтыктап айтканда, Совет элинин биримдиги, бекем тартиби, мекенге болгон сүйүүсү, жоокерлерибиздин кайратмандыгы, баатырдыгы, эр жүрөктүүлүгү жана мекенчилдиги фашисттик Германияны жеңип чыкты. 1945 жылы Рейхстагга советтик аскерлер жеңиш туусун илди. 8 майда германдык жогорку командованиянын өкүлдөрү Германиянын багынгандыгы тууралуу актыга кол коюп, 9 май жалпы элдик салтанат күнү
жеңиш майрамы деп жарыяланган. Балдар, тапшырма үчүн суроолорго көңүлүңөрдү бургула. Германия СССРге качан кол салган? Токубай Тайгараев кайсы айылды коргоодо эрдик көрсөткөн? Кыргызстандык канча жуугер Советтер Союзунун баатыры болгон? Ошондой эле Токубай Тайгараев жөнүндө эссе жазып келүү. Эмесе балдар, ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.